Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. ПСЖ клубунун чабуучусу Мауро Икарди ПСЖда өзүн кандай сезип жатканы тууралуу айта кетти. Өзүмдү Парижден мыкты сезүүдөмүн. Азыр эч нерсени чече элекпиз. Сезондун бүтөрүнө дагы 4 ай бар. Качан канамай болгондо ошондо отуруп алып сүйлөшүп баары чечилет. Икарди өзүнүн ПСЖ клубундагы алгачкы кеттиргин өз атына жазып койду. Маалымат үчүн айта кетсек, Мауро Икарди ушул сезондо ПСЖда баардык турнирлерде 19 оюнда 17 гол жана 4 голдук пас берген. Испания суперкубогу Атлетико Барселонаны жеңип финалга чыкты. Испаниянын суперкубогундагы экинчи жана финалында Барселона Атлетикого каршы оюнда утулуп калды. Кызыктуу өткөн оюндун акыркы мүнөттөрүндө Диего Симеоненин оюнчулары жеңишти илип кетти. 12 январда өтө турган финалда Испания суперкубогунун финалына Реал Мадрид жана Атлетико Мадрид оюнуна күбө болобуз. Маалымат үчүн айта кетсек, 8 январ күнү Валенсияны Реал Мадрид клубу жеңип финалга чыккан эле. Реал Мадрид клубунун башкы машыктыруучусу Зидан Испания суперкубогу алкагында болгон Валенсияга каршы оюндан кийин өз ой пикири менен бөлүштү. Биз жеңиш үчүн келгенбиз. Кубанычтуу жыйынтык. Эң жакшы аракет кылдык. Бизде жакшы оюн көрсөтүү үчүн бардык жок бар. Буну күчтүү атаандаш Валенсияга каршы оюнда көрсөтө алдык. Энди эс алышыбыз керек. Бул жарым финал болчу. Бүгүн 5,5 коргоочуну оюн талаасына түшүрдүм. Бул өз жемишин көрсөттү. Винисиус жана Родриго запаста калган эле. Лука Модрич менен Иско алдыңыракта аракет кылды. Бул бүгүнкү тандоо эле. Иского келсек, анын голу өтө маанилүү болду. Бизде оюндун темпин өзгөртө турган 2 же 3 оюнчу бар эле. Калган футболчулар да өз убактылары келгенде чынында аракет кылышат. Бүгүнкү жеңишибиз алдыга ташталган кадам. Бирок финал бар деп Реалдын башкы машыктыруучусу Зидан сөздөрүн маалымдайт аз. Криштиану Роналдо өз элге бисмиллах дегенди унуттум. Арсенал клубунун жарым коргоочусу Месут Өзилдин мурунку командалашы Криштиану Роналдо жөнүндө айткан ушул сөзү көпчүлүктүн көңүлүн бурдурду. Криштиану сонун дос. Мен ар дайым оюндан алдын кийим алмаштыруучу бөлмөдө бисмиллах деп айтат элем. Кээде эстен чыгып калат эле. Ошондо Роналдо эстетет эле. Өзил, сен бисмиллах деп айтууну унуттуң. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.